Кыргыз тили 9-класс багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга жакшы маанай каалайм. Баарыңарга ийгилик. Биздин бүгүнкү сабак ийгиликтүү болуш үчүн бир нече алтын эрежелерди кабыл алабык. Биринчи, берилген маалыматты кунт коюп угабыз. Алган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Биздин бүгүнкүдө турган сабагыбыздын максаты багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр жөнүндө кеңири түшүнүк алып, татаал сүйлөмдөрдү түрлөргө ажыратып, синтаксистик талдоо жүргүзүү. Багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдөн бир кыйла айырмаланып турушат. Багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн бири грамматикалык өзгөчө түзүлүштө болуп, өзүнчө тыянактуу ойду билдире албайт. Ошондуктан ал дайыма өзүнөн кийинки сүйлөмгө көз каранды абалда келип, анын ар түрдүү маанилик кырдаалын билдирет. Мисалы, кайырчы аял үйгө кире бергенде килейген кара дөбөт аны балтырлап токтотту. Өмүрбек ушундай болуп жатканда токмоктун сыртындагы дөбөгө жыйналган топко карай бир кайырчы келе жатты. Алиги киши колундагы кара таягын бетине кармай баштаганда селт этип денеси чыйрыкты. Бул берилген үч сүйлөм тең, айтылышы боюнча жай сүйлөмдөр, түзүлүшү боюнча татаал сүйлөмдөр. Анын ичинен багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм. Эмне үчүн? Себеби биринчи сүйлөмдү ала турган болсок, кайырчы аял үйгө кире бергенде. Бул биринчи сүйлөмдө биздин айта турган оюбуз аягына чыккан жок. Башкача айтканда, биздин оюбуз жыйынтыкталган жок. Ал эми килейген кара дөбөт аны балтырлап токтотту деген сүйлөм экөө биригип келип, биздин айта турган оюбузду толук берди. Демек, бул жерде биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө багыныкы абалда турат. Демек, бул берилген сүйлөмдөрдөгү ар бириндеги биринчи сүйлөмдөгү баяндоошторду алсак, биринчи сүйлөмдүн баяндоочу кире бергенде, экинчиде болуп жатканда, үчүнчүдө кармай баштаганда деген баяндооштор өзгөчө түзүлүштө. Мында бул баяндооштордун ойду бүтүрө айтуу касиетине чейин өсүп жетпегендиги ачык байкалып турат. Башкача айтканда, бул баяндооштор ойду аягына чейин чыгара алышкан жок. Булар экинчи сүйлөмгө каната багынычтуу абалда келип, анын ар түрдүү кырдаалын билгизишти. Ушундай өзгөчөлүгүнө байланыштуу мындай сүйлөмдөрдү баш жана багыныкы сүйлөм деп эки топко бөлөбүз. Демек, баш жана багыныкы сүйлөмдүн маанилик жана грамматикалык жактан тыгыз байланыш бирдигинен туруп, бүтүн бир ойду билдирген сүйлөм багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмгө карата маанилик жана грамматикалык жактан багыныкы абалда келип, анын ар түрдүү кырдаалын билдирген сүйлөмдөр багыныкы сүйлөм деп аталат. Ал эми багыныкы сүйлөмдө айтылуучу ойду жыйынтыктап, анын натыйжасын, аякталыш чегин билдирген сүйлөм баш сүйлөм деп аталат. Мисалы, жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап. Бул багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм эки жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлдү. Бул жерде баш сүйлөм кылычыңды ташка чап. Ал эми багыныкы сүйлөм жоо кеткен соң. Жоо кеткен соң деген сүйлөмдө айтылчу ой аягына чыккан жок, ал экинчи сүйлөмгө көз каранды багыныкы абалда турат дагы, эки сүйлөм биригип келип бир ойду билдирди. Экинчи сүйлөмдү алсак, үйүңдүн ичи тар болсо да, өзүңдүн ичи тар болбосун. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм өзүңдүн ичиң тар болбосун, үйүңдүн ичи тар болсо да, бул багыныкы сүйлөм. Кийинки сүйлөмдө
Балаңды элиң мактаса, андан ашкан бакыт жок. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм андан ашкан бакыт жок. Ал эми багыныкы сүйлөм болсо балаңды элиң мактаса. Биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө багыныкы абалда турат. Демек, баш сүйлөм менен багыныкы сүйлөмдөрдүн ортосун үчүр белгиси менен ажыратат экенбиз. Эми биз сабакты бушуктоо максатында багыныкы байланышта татаал сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзөлүк. Ата-энеңди сыйласаң, өз балаңдан жакшылык көрөсүң. Айтылышы боюнча жай сүйлөм, түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм, анын ичинен бул багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм. Мында баш сүйлөм өз балаңдан жакшылык көрөсүң, ал эми ата-энеңди сыйласаң, бул багыныкы сүйлөм. Эми бул сүйлөмдөрдү талдасак, эмне кылсаң, сыйласаң сүйлөмдүн баяндоочу, кимди сыйласаң, ата-энеңди сыйласаң, бул сүйлөмдүн толуктоочу. Мында айтылып жаткан ой аягына чыккан жок. Ал эми экинчи сүйлөмдү алсак, өз балаңдан жакшылык көрөсүң. Эмне кыласың? Көрөсүң. Сүйлөмдүн баяндоочу. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнени көрөсүң? Жакшылык көрөсүң. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кимден көрөсүң? Өз балаңдан көрөсүң. Сүйлөмдүн толуктоочу. Ал эми экинчи мисалга кайрылсак, ырчылар жакындаганда эки жигит утурлай салам айтышты. Айтылышы боюнча жай сүйлөм, түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм, анын ичинен багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм. Мында баш сүйлөм эки жигит утурлай салам айтышты, ал эми багыныкы сүйлөм ырчылар жакындаганда. Бул биринчи сүйлөмдө биздин айтылчу оюбуз аягына чыккан жок. Экинчи сүйлөмгө багыныкы абалда турат. Эми талдасак, эмне кылганда, жакындаганда сүйлөмдүн баяндоочу, кимдер? Ырчылар сүйлөмдүн ээси. Экинчи сүйлөмдө эмне кылышты? Салам айтышты. Сүйлөмдүн баяндоочу ким? Эки жигит сүйлөмдүн ээси. Кандай салам айтышты? Утурлай салам айтышты. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Эми кымбаттуу окуучулар, силерге үйгө тапшырма, өзүңөрдүн дептерлериңерди ачып, төмөндөгү тексттерди көчүрүп жазабыз дагы. Татаал сүйлөмдөрдүн бөлүктөрүн түр менен ажыратып, баш жана багыныкы сүйлөмдөрдү аныктап, синтаксистик талдоо жүргүзөбүз.